Мен второй сортында мен өзім аны сезіп тұрам. Енді где-то 4 кредит бар эле, 4 кредиттен полный жапкам да. Кореядан келген унаалардын жол киреси боюнча. Мындай ба в принципе болгон эмес, эч качан болгон эмес депчи. А ошентип биздин бала бир убар болду, ошодон кийин биз аны мамилени үзүп койдук да, все депчи. Экөө бир пикирге келип калганы жакшы. Биз ага не дейт, эч нерсе дебейбиз, келе берсин, пожалуйста. Кыргызстанда бир эле ошол адам жакшы экен да. Я не знаю, алымдардын алымы деп айтып аткан кийимкен, үй бүлө мигрант болду, мен мигрант болдум. Менен кийинкилер мигрант болбосун деген бир ниет бар да. Ачыткы деп узун кылып жазып коет да. Ассаламу алейкум, Соло ТВнын урматтуу кадырлуу көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан ушинтип амандашып атканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн да бизде аябай жакшы бир маек куруп берип деп турган коногубуз, мейманыбыз бар. Мен сизди негизи бир атайын тааныштырганга даярдандым эле. Анан жана буга чейин эфирден алдынан сүйлөшүп калганбызда. Бир аз сөздөрдөн кийин менде ой пайда болду да. Бизде конокто Бектур мырза, Бектур Лайф. Мен ушинтип тааныйм да. А сиз өзүңүздү негизи ким деп мындай эсептейсиз? Кесибиңизди дейлиби же бирөө менен жаңы таанышып калсаңыз ким деп тааныштырасыз? Жөн эле Бектур эле деп эле, атым Бектур деп. Кесибиңизди сурап калса же болбосо эмне менен алектенесиң деп калса? Бир определенный бир кесип жок. Баягы эмне иш кыласың десе, эмнени бүттүңүз десе, Москвада иштеп келген дейт го. Ошондой эле жок да, меники делечи. Биз баягы мигрант болгонбуз, 17 жашыман эле кеткен экен. Несовершеннолетний болчу, барып иштей албай эле жөн эле багындай түнкү сменаларда подработкада эле жүргөм да. Ишин келип жүргөм. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Бирок окууну бүткөм. Ататүрк Алато университетине тапшыргам. Бул жерде бакалавриатым бар. Кайсыл кесип боюнча? Тил боюнча. Бирок мугалим болуп иштебедим. Ошо 1-2 айбы багындай стажировка алгам лицейде, мектептеги лицейде. Кийин это не моё деп, бир өзү жашоо жалгыз болсо, анан баягы неинтересный нерсе менен күндө алек болуп кетиш мен үчүн өтө бир кыйын нерсе эле. Дагы эле башка бир жол танап кеткем. Ошондой деле сразу таппадым. Ошо мигрант болуп канча жүрдүк да, анан акырында Кыргызстанга келдик да. Миграцияда канча убакыт жүрдүңүз? Бир 17 жашыман бери бир где-то 7-8 жыл барып келдим да. Москвага бардым, Россияга бардым. Барып келип жүрдүм бирок. Орусияга эле бардыңызбы же башка өлкөлөргө да именно жумуш иш боюнча? Турция менен ошо Россияга. Миграция боюнча сөз баштап калдык. Ушул миграцияга чыгып Орусияда, Туркияда иштеп жүргөндөн ошол кезден сиз өзүңүзгө алган бир эң чоң кандай сабак алдыңыз? Мисалы Россияда мен орусча мисалы сүйлөсөм деле, мен второй сортында мен өзүм аны сезип турам. Мындай подсознательном уровне мен экинчи сорт экенин билем. Турцияда андай сезим жок. Турцияда жок. Мисалы кече жакында Кытайга деле барып келдик, ага чейин Дубайга деле бардык. Мисалы аларда деле жүрөсүң, аралашып элечи, бирок өзүң экинчи сорт негедир сезбейсиң да. Почему-то ошо Россияда ушу не знаю, подсознательном уровне мен өзүмү экинчи сорт катары эле сезем да. Анан жана башында айтып өткөнүмдөй эле, мен жеке өзүм сизди Бектур Лайф деп тааныйм. Себеби баягы Инстаграмда актарып жүргөндө эле бир күн бери жаңы блогер пайда болуп калды, Бектур Лайф депчи. Анан көрсө ал көбүрөөк ушул ачыткы менен алектенет. Анан элдин көбү деле сизди эң алгач ачыткы деп таанып баштады. Ушул ачыткы саткан жигит же болбосо нан саткан жигит депчи. Бул сиздин баягы өзүңүзчө баштаган жумуштарыңыздын алгачкысыбы же буга чейин да башка аракеттер болгонбу? Буга чейин да аракеттер болгон. Бирок стрелять эткени ошо ачыткы болду да.
Кудайга чексиз шүгүр, что мени адамдар ачыткы дейт да. Азыр Кыргызстан боюнча же азыр видеода чыгарып калсаң, ачыткы деп узун кылып жазып коет да. Я не знаю, может, ошодон кийин кичине көңүл ток болуп калабы. Бирок сүйүнгөнүм ошо именно ачыт болгону, анткени адамдар бул нерсени унутуп калды эле. Иштетпей деле калды эле. Мен өзүм дагы бир жашоодо бир мындай акча дагы тапканча, бирок ошол эле убакта бир пайда болсо дедим эле да. Бир социальный бир значение дагы иш болсо дедим эле. Баягы Чубак ажынын бир сөзү бар да, ошо башында крутится дейт да, ачыткыга өткүлө, ачыткы пайда, дрожь бул зыян, мындай калып келет, андай калып келет деп мындай зыян жактарын айткан эле да. Ошо мен ушул нерсени Чубак ажы өтүп кетти, муну кайра эми айта бербейт да. Ошо дагы ошо ачыктын аламдагы Кыргызстан боюнча таратам деп ошентип биринчи эле тур кылгам да. Кыргызстан боюнча тур кылып, ачыктын жөн эле бекер эле таратып, и ошону жөн эле берип койбой, видео сабактарына берди. Мына ушинтип, ата биз азыр мисалы, биз курактылып уже үй бүлө куруп, бала чака болуп, өзүнчө бир үй бүлө болуп калды. Бирок алар ачыктын экенин деле билбейт, ачыткыда кантип нан жасаганды билбейт. Ошону кайра зарождать этиш үчүн ачыткыны бердик, видео сабактарды бердик. Мына айланайындар жасагыла депчи. Ошентип ачыткы деген атка калып кеттим. Но это алкаш деген ат эмес да, же бул наркоман деген ат эмес, Кудайга шүгүр. Ачыткы болсом болоюн. Зато бир жакшы эле нерсе да болчу. Мен оюмча бул аябай жакшы нерсе. Баягы ачыткы дегенде көп эле ошол кадимки камырдын ачыткысын ошону эске алып айтышат да, анан башка майында эмес. Негизи ушунун башын сиз кайдан таптыңыз, ачыткынын эң алгачкысын? Же өзүңүздөр анын бир технологиясы бар бекен иштеп чыкканга? Жок. Как раз ушу видеонун эмеси менен, подкасттын баягындай сааты менен пользоваться этип айтып калайын. Бул биздин бир эжекебиз бар эле. Баягы ушул нанды аябай сонун жасайт эле да. Анан көп жылдан бери нан жасайт эле. Где-то бир 20 жылдан 30 жыл где-то ушундай нан жасап келген. Ал эже уже жасабай калган, уже болду, убактым келди депчи. Анан кийин ошондо мен айтканда, эгер ушу жасабай турган болсоңуз, ушунун бир секретин мага айтыңыз депчи. Десең ошо илгетен бери келе айткан ачыткыны, булар ачыткы жакшы жагы ушу дрожжду постоянно сатып аласың, ачыткыны жаңылап жүрө бересиң да, нан бышырган сайын алып коесуң, туруп калат. Анан кайра жаңы жасаганда алып туруп ошону кошуп жасай бересиң. Кошуп жасайт. Ошентип анан кийин биз ошонун технологиясы дегенде эми ошол баягы эски келе айткан ачыткыны биз да улап келатабыз бүгүнкү күнгө чейинчи. Анан баарына тараттык, что балар да улап кетсин, бара-бара мындай кошуналарга берет, ар кимдерге бирөө таралып кетет да бул нерсечи. Бар эле деп калдыңыз, ал эже азыр жокпу? Жок, ал эже бар. Ал эже бар, ошо эжеге чоң рахмат. Назгүл деген эжекебиз. Аша. Анда баягы акыркы учурда сиз көбүрөөк адис болуп жаткан багытка туура эле теманы буралы анда. Биз айтып өткөн ачык темасына бир аз токтолдук. Анан акыркы учурда Виктор Лайфты көпчүлүгү чет өлкөдөн уна алып келген бир компаниялардын катарында таанып башташты да. Аябай жакшы деле келаткан. Азыр деле жумушуңуздар мен билгенден жаман эмес, шүгүр. Анан ортодон ар түрдүү бир окуялар болуп кетти. Бирок ошол окуяларга чейин бир суроом келип турат да. Ачыткыдан келип эле бул тармакка эмне болуп кирип калдыңыз? Уна тармагына. Биз нан машина сатып баштасак, нан токтоду дейт да. Бут кийим сатып баштасак, машина токтоду дейт. Өзү бардык ошо жасап келаткан иштерибиз бүгүнкү күнгө чейин иштейт. Мисалы бүгүнкү күнгө чейин нандарыбыз азыр Бишкекте, Жалал-Абадта, Ошто бар да. Ундарыбыз бар, Таштеген ундар. Анан мына машина деле бар. Бут кийин деле мына ар бир өзүнүн эмесине кетет, команда иштеп атат. Мен бир эле жалгыз адам эмесмин. Биздин командада где-то 40-50ге жакын адам бар. Ар бир ошо сфераны кармап кетип атканча. Кантип биз машинага өтүп кеттик? Бул мындай болгон. Ушул жерде бир хитрость бар. Мен мындай айтпайт элем, бирок азыр мына силердин подкастыңарга жарылып берем ошол жерденчи. Мен өзүм машина тууралуу вообще түшүнүгүм жок. Муну баягы прямой эфирде
Дастан менен сүйлөшүп атканда деле көрдүңөр. Мен баягы машина боюнча же мындай дагы бир нерселер сураса мен чында билбейм. Аны ачык эле айтам. Билбейм депчи. Ошого мен унчукпай эле туруп мен токуп да кете албайм. Аз болсо сага токуп берип коет элем. Пайдалар, ачыктын пайдаларын айтып берип коет элем. Анан бирок бул сферада иштеп аткан команда бар. Бизде мындай болгондо бир проблема болгон. Эмеде Кореяда мээнет кылган, эмгек кылган, машина менен иштеген адамдар аябай көп, бирок аларда бул жакта мындай доверенный бир лицосу жок да. Адамы жок. Адамы жок. Булар баа жөн эле реклама кыла берет, бирок ишенин да. Сенин эмеңе сага ишенбесе, сенин кайтип ошончо $30,000, $20,000, $10,000, $5,000 акча отурат. Ушул жерде бир маселе бар да. Анан кийин мен ошол 1-2 компанияга айткам. Сунуштаган 1-2 эмес, даже 3-4 компанияга сунуштаган. Мен мына силерге доверенный лицо болуп берейин дегем. Мен ушул полный жоопкерчиликти алам. Мен ошондо как раз аябай багындай жашоодо переломный моменттер бар эле. Мен карызга, кредитке батып кеткен күндөрүм эле. Мне надо было масштабироваться, дагы бир жаңы сфера бир табышым керек эле. Батыраак өсүш керек. Анан эртерээк кредиттеримди жаап, үйдү сактап калыш керек эле, мындайча айткандачы. Анан мен ошентип рискке баргам. Өзүм минустаган болсочу, ошентип эле мен дагы Кореядагы ошо иштеп аткан балдарга ошентип сунуштагам да, мен силерге лицо болуп берем депчи. Анан кийин алар давай макул деген. Мен ошо биринчи эле күнү реклама алганда где-то бир 200,000, 300,000 аябай көп просмотр кеткен. Заказдар аябай түшкөн. Бизде баягы азыркы адамдар иштеп туруп, мындай мына иштеп атабыз, жарып атабыз дейт, бирок эмесин карасаң, отчет эч нерсе жок го, жөн эле ойноп жүргөндөрүн эле көрөсүң. А биз бир конкретно иштегенбиз, Результат. Сразу мен бир контейнерим тезде толуп калган. А мен бул эмеге бир контейнерге жоопкерчилигим бар да, экинчи контейнерди уже алган эмесмин да. Хотя экинчи контейнерге да уже очередь бар эле. Токтоп турган мен биринчи мынаны келтирип алайын деп, мынаны күтүп, мынаны келтирип, анан кийин ушудан кийин алып туруп анан мынага алгам да. Потому что бунун страховкасы менде эле. Бир нерсе болсо мен жооп берем, акчаңарды бере бер деп туруп мен анан Кореяда машина тарттырам. Бирок Кореяда балдарга мен жакшы шарт койгом да. Силер машинаны полностью текшересиңер и гарантия бересиңер депчи. Мисалы үчүн көбү ушу гарантия деген жерде багындай эме кылат да, мындай коркот да. Потому что гарантия бериш өтө кыйын. Ошон үчүн гарантияга бериш үчүн өтө бир жоопкерчиликтүү подход кылыш керек. Биздин балдар Кореяда полный машинаны текшерет. Өздөрүнүн аппараттары бар. Мындай өткөндө бир Toyota центрге Camry'ге апардык эле. Мен ошондой айткан элем. Каалагандай текшериле, кааласаң Toyota центрге алып, акчасын өзүм төлөйм деген элем да. Ошон биринчи контейнерибиз удачно келген, ошо биринчи контейнерге келгенче мен уйкумду жоготком да. Анан кийин болду деп туруп экинчи, үчүнчү контейнерлер кете берген. Ошентип ушу сферага кирип кеткенбиз. Ошол биринчи келген контейнер демек дароо эле сизге пайда менен бүттүбү, акыры жыйынтыгы? Ооба. Ошол биринчи, экинчи, үчүнчү контейнерлер келген сайын мен кредитти төлөп аттым да. Менде где-то 4 кредит бар эле. 4 кредиттен полный жапкам да. Бир жылга жетпей эле жапкам. Бирок страшный кредиттерим бар эле. Сыр болбосо канча эле кредиттериңиз эң көп карызга батканында? Где-то бир 2 миллионго жакын. 2 миллион. Анан азыркыга чейин ошол балдар менен эле иштешесизби же өзүңүз? Ошол балдар менен эле. Анан азыр айтып атпайсызбы, кредиттеримди ошол машиналар менен жаптым депчи. Сиздер машинени Кореядан бирөө буйрутма берди. Аны алып келип бересиздер, баягы өткөрүп бересиздер. Анан машиненин баасын кандай чыгарасыздар, пайдасы менен эсептегендечи? Мисалы, бизде мындай эме болот эмеспи? Эми ар түрдүү кептер айтылат да. Мисалы, бир алып келген компания аябай көп коет, экинчиси азыраак коет депчи. Анан ошол эле учурда адамда бар бир баягы ички эмеси бар го, инсаф деп эле. Ошону кантип карманасыздар? Сиздерде бир чек барбы? Мисалы, любой эле ишкерлигиңиздердечи пайдабыз ушул чектен өтпөш керек. Же болбосо эли алып атат, жок, үстүнө 100% болсо да кое беребиз деген тема барбы сиздерде? Өзү мындай. Балким сиздерде бир алгоритм бар баасын. Ушул баа боюнча бир топ эле багында конфликттер болгон да. Булар ушунчадан жеп келет, андай мындай депчи. Бирок мындай да, содадачы ар ким өзү
продавец өзі буга хадис деле бар да. Сатуучу менен алуучу мындай өздөрү эме кылат, чечишет мынча. А үчүнчү адам вмешиваться этпейт да. Мен багы хадисти прямо мындай кылып айтып бере албайм. Бирок ушул жөнүндө хадис бар, мага мындай сонун кылып түшүндүрүп берген. Тоже специалист эмесмин, ошон үчүн азыр мен ошо трактовать этип бере албайм да. Бирок сатуучу адам өзү билет. Өзүнүн профессионализмине, опытына, бүт ушунусун карап туруп, өзүнүн оценивать этип, мен ушунча коем деп, ушунча коет. Бул сода под дулом пистолета өтпөйт да. Мен мисалы үчүн сага бир жакшы бир машина сунуштасам, мына машина буга гарантия. Бузулса, мен сага кайра кайтарып алам. Десе, сага жактырсаң сен муну аласың. Жактырбасаң кандай баа коюлган? Кандай баа? Сен ушу баасын жактырасың, машинаны жактырасың, анан аласың да. Мен сен баа под дулом пистолета да ал дейм да тура. И экөөбүздүн содалышы менен бүтөт. Бирок үчүнчү адам чыгып, бул сага кымбат сатты десе, это уже низость да. И бул баа хадиске да каршы келет. Бизде дагы ушу конфликт болуп атканда, ушу хадис менен успокаивать эткенде, бектурушта хадис бар, силердин кылып аткан ишиңер ушу хадиске туура келип атат деп ушуну бир айтканда көңүлүбүз ток болуп деп калганбыз. Баягы мен акырын машиналардын баасынан келейин десем эле, сиз дароо ошо баягы бир 2 жумада кыргызстандыктардын көңүл чордонунда болгон окуяны баягы кыйтып өттүңүз да. Ачык айтканда ошол Кореядан келген унаалардын жол киреси боюнча жалпы баасы талкууланды, анын ичинде эң көп талкууланган ошол жол кире маселеси болду да. Бул баягы сиздердин ортоңуздарда пикир келишпестик дейли, ушул конфликт эмнеден келип чыкты башынан эле? Мындай жол кире маселеси действительно мындай аябай көп көтөрүлдү эле. Буга бир мындай точкада коюш керек болуп калды. Анан кийин кайра чыгып деле айтышты, негедир туура көрбөдүк мынча. Эмне болуп атса ошо боло берсин дедик да. Бирок жол кире темасы бул ушундай. Бул варьироваться этет. Бир стандартный баа жок. Реформа кылдык дегенде бул 20 жылдык эртең реформада болуп бербейт бул баачы. Мисалы үчүн кышында башка баа. Бул менин биринчи кышым. Мага даже мен машина ташкандан 1 жыл болду элек да. Бул биздин биринчи жазыбыз. Мына биринчи жайыбыз келе атат. Ушул эмелерди этапталып биз эле мына жаңы көрүп атабыз, баалар түшүп көтөрүлүп аткан. И бизде мисалы канча клиентке биз машина саткан болсок, алардын баарында баалар ар кандай. Бир стандартный баа жок да. Потому что бизге ушул карго компаниялар башкалар деле сунуштайт. Бизде мындай болот, бизде мындай болот, биз кимисин туура көрсөк, кимисин менен иштешибиз келсе иштеше беребиз. Ушундай. Анан жол кире баягындай силер ушунчадан ташыдыңар дегени деле бир мындай калпы дагы бар да. Потому что биз баягы кийин ушу сөздөр чыккандан кийин өзүбүздүн договорлорубузду желе жөнөттүк да, мына договорду карагыла, бизде мындай баа в принципе болгон эмес, эч качан болгон эмес депчи. Ошон бирок кээде баягы устрашать этип, мындай башкача кылып көрсөтүш максатында да мындай көбөйтүп айтып эме кылышты, бирок баары жукпайт ал нерсечи. Биз самый главный Алла Тааланын алдында жүзү жарык болсо болду. Баарына ошентип өзүбүздүн договорубузду көрсөтүп, мына биз ушунчадан ташыйт элек, ал айтып аткан ушунча разница бар деп мисалы айткыбыз эле келбейт. Эми ким кандай эме кылса, түшүнсө түшүнө берсин. Азыркы суроомду туура кабыл алып болушуңуз керек. Баягы айтып атпайсызбы, мисалы жараткандын алдында биз баары бир тазабыз депчи. Мисалы азыр сиз факт менен айтып бере аласызбы? Мисалы биз ушул унаа алып келип баштагандан бери жол кире өзүнчө жазылат туурабы сиздерде договордо? Жок, бизде общий эле мисалы жол кире, оценка полный бир эле машина биздин даже рекламалар көрсөтүп койсоң, машина саната 2020-2021 дейт да, эң акырында баа эле жазылат. Эгер сенде азыр даяр бар болгон болсо, мына видео бир көрсөтүп коелу. Бизде мынанысы деп туруп бөлүп айтылбайт да. Биздин итоговый баабызды жактырган клиент алат аны. Баары бирок ошол бааңыздардын ичинде сиздерде айтылган баягы жол киренин баасы бар да. В принципе бизде мындай да, биз жол кирени эч качан рекламада кылган эмес, маркетингде кылган эмеспиз да. Бул мисалы реклама эмеде жол кирени кичине азайтып, машинанын үстүн көбөйтүп, ушундай бир махинацияга жол ачылып кетет бул жердечи. Биз болсо цена под ключ полный эле ушул баа менен бүтүп кетет да.
клиент келет ключ алат кетет. Ушундай кылып Мен сураганым баягы буга чейинки сөзүңүздө өзүңүз айтып калдыңыз да, баягы жол кире максимально бизде мындай болгон, андай баа болбогон деп договорларды жөнөттүк депчи. Сиз машина алып келип баштагандан бери бүгүнкү күнгө чейин эң минимальный жана эң максимальный, эң жогорку баа канча болду ушул жол кире баасы? Так, азыр бизде канча? Азыр 1800. 1800. Азыр 1800, кышында канча болду? Кышында экен. Кышында 2200 чейин чыгат. Кышында 2000, 2100, 2200ге чейин чыккан экен. То есть ценалар варьироваться этет. Анан мен өзүм да Кореядан унаа буйртма берип көргөм. Анчейин 2 жолу жеке өзүмөчү сатып эмес. Баягы сиздерде талаш жүргөн учурда мындай маселе да менин көңүлүм бурду да, мисалы бир баа менен аябай арзан баа жол кирени сунуштап буйртма алат. Экспресс деп айтат мисалы үчүн. Бирок унаа чындыгында экспресс эмес, баягы аябай кеч келет да. Жөнөкөй эле баягы экспресс эмес, жөнөкөй эле убакта келет да. Канча 2 айбы так убактысын билбейм. Сиздерде да ушинтип бөлүнөбү? Эгер бөлүнсө, мисалы мага окшогон жөнөкөй жаран өзүнүн унаасы салынганын кантип биле алат? Мисалы менден мисалы үчүн кечирим сурайм, мисалы сиз менден экспресс доставкага деп туруп акча алышыңыз мүмкүн. Бирок чындыгында өзүңүздүн баягы кызыкчылыгыңызды көздөп экспресс эмес, баягы жөнөкөй доставка менен салып коюшуңуз мүмкүн да. Ошону биз айырмалай алабызбы? Же чындыгында ошондой айырма барбы экөөнүн? Чындыгында мындай айырма бар. Бул экспресс доставканыкы өзү 12 күндөн башталат. Берки экспресс эмес, обычный дегени биз даже колдонуп көрө элекпиз, потому что бизге айттым го, бул жакта да бир жоопкерчилик бар да. Сен эгер бир ошибка кетире турган болсо бул жерде, бул логистикага барбайт клиентчи, прямо эле бизге келет, потому что биз сатып атабыз. Биз дагы баягындай не экспресс менен салып көргөнгө даже рисковать дагы этпедик. Биздики ошо 12 күндөн башталат дейбиз, бирок погодный условия бар, мисалы кышында 100% 12 күндө келбейт да, мындай. Келгендер өтө аз. Кышында мындай бир аз задержка болот. Кээде Кытайдын эмеге водительдер өздөрү жаңы Кытай водительдер, уйгурлар да, алар дагы өзү баягындай Кыргызстан ичинде даже 3 күн кээде адашып кетишет. Мен келгем дейт, кийинчи десең аны уже бул жакта же сим картасы бар, жаңы да водитель, же сим карта алып элек болот, ушундай өздөрүнүн бир нюанстары бар, көп нерселер бар. Погодный условия бар, форс-мажор бар, ДТП болуп кетиши мүмкүн, эки машина кагышып кетиши мүмкүн, ар кандай ситуациялар бар. Анан кийин баягы Будайдан дагы улук сүйлөгөн дагы болбойт да, мындай биздики ушул күндө келет дейт точка деген дагы болбойт. Ошон үчүн биз договорду указать этебиз, эгер биз кечигип атсак, биз сиздерге штраф төлөп беребиз. Штраф биз төлөп беребиз. Биз ал договордо указанный. Кечигип атсак дегенде договоруңузда канча күн бар максимальный? Ушул күндөн кечиксек штраф төлөйбүз деген. Канча процент биздики? Акчасын алган күндөн баштап 30 күн эсептейбиз, 31 күндөн баштап биз штраф төлөп баштайбыз. Эгер 30 күндөн кеч келсе уна, анда сиздер төлөп баштайсыздар, штрафын. Туура. Штраф 0 канча дедиң? 0,1%. 0,1%. 0,1%. Бул чоң суммадан болгондо жакшы эле. Чоң суммадан болгондо жакшы эле сумма чыгат. Бирок бизде штраф берген күн болдубу? Классификация. Андай буга чейин болду эле, Унутуп калдыңыз, жанакы суроомо жооп ала албай калдым да. Мисалы, мага окшогон жөнөкөй жаран, балким сиз менен түзгөн келишимге караппы, же интернет аркылуу караппы, айырмалай алабы? Анын унаасы экспресс менен келатат, же жөн менен келатат депчи. Ушуну айырмалай алабы? Туура. GPS-тен көрүнүп турат, машина кайра келди, кайра жетти, ошолордо биз маалымат берип турабыз клиентке. Сиздин машинаңыз могу жерге жетти, могу сааттан могу жакка жетет. Мен суроону туура жакшы бере албай калдым окшойт. Мисалы, жок, именно экспресс, не экспресс экенин булар айырмалай алабы? Экспресс болгондо GPS коюлат да, ошону логистика карап турат. эми түшүнүктүү болду. Экспресстики GPS-и барбы? Ооба, экспресски бар. Мисалы үчүн, билбегенин аз токуп айтышты не пайда. Ошон үчүн мен команда көп нерсени прямой эфирде мен командамы кош, менеджерими кош деген себеби да ушул болгон да, потому что мен чын айтам, билбейм да. Азыр нанды сурасаң, нан канчадан сатылат, тоже билбейм. Унду деле билбейм. Мен операционкага аралашпайм. Эгер мен операционкага аралаша турган болсом, жинди болуп кетсем керек эле, потому что бизде аябай көп сфера, мына бут кийим сферасы бар, матрастын сферасы бар, машинаныкы бар. Аралаша турган болсом, жинди болуп кетем да, простачы. Биз баягы айтып өткөндөй, жол кире талашы бир 2 жумага жакын созулду, мен билгендеримдечи.
Анан бул талаш көрүүчүлөрдү, социалдык тармактын колдонуучуларын да кадимкидей экиге бөлүп койду да. Биздин достордун арасында деле баягы чогулсак 1 саат 2 саат темабыз ушул болуп калчу. Жарымы Бектур Лайфтын тарабын алса, жарымы Дастан мырзанын же болбосо Аскаровдун, да. Анан талашып келатып эле ортодон Бектур Лайфтын тарабын алгандар аябай бир ыңгайсыз абалда калып кетишти да. Эмнеге? Баягы ар түрдүү сөздөр айтылды. Эгер Дастандыкы туура болсо, аны 1 жыл жарнамалайм деген сөздөр айтылды. Же башына калпак кийгизбай чепкен жабам деген сөздөр айтылды. Аны мен айкамайсың. Жеби Чепкен калпак. Андан кийин уланып баягы эмелер чыкты да. Башка бирлер айтты. Эме болот. Ортодон туруп эле Бектур Лайф эмнеге жок болуп кетти? Демек, бизде ой жаралды. Дастан мырза менен Аскар мырза баягы акырда бир пикирге келбеди аларчы. Демек алар туура экен дегенчи. Бектур чындап эле башынан ушул убакка чейин баягы кымбат жол киремеген унааларды алып келип, жакшы эле бутка туруп дегендейчи. Неге жок болуп кеттиңиз? Айтыңыз. Действительности ошондой баягы башталгандан кийин мен бир аз убакытка жок болдум. Көп ойлоп калды, значит, правда наркы жакта окшойт депчи. Мындай да. Бардык нерсенин жакшылыгы бар. Мен ошо чыкпай койгонум деле бир жакшы жагы болду. Ушул жерде ушул сөз айтылсын андайчы. Эмеге кече Кытайга барып калдык да. Ошондо кытайлык кыргыз бир туугандар менен отуруп калдык. Алар кытайлык кыргыздар ушундай адамдар да, баягындай биз көрбөгөн жаңылыкты алар көрөт да. То есть интернетте кайсы жаңылык чыкса аны көрөт обязательно. Анан ошол жерде баягы биздин ситуациялар чыкканын көргөн экен да. YouTube'да кечке эле серия болуп чыгат да. Ошондо Бектур ушул нерседе бир чоң бир хикмат бар эле дейт да. Ошо силердин конфликт болуп, ушул жерде бир чоң бир жакшылык бар эле дейт. Не жакшылык десе, Тажикстан маселеси 30 жыл чече албай келген дейт да. Бир президент чыгып бир чечип коеюн десе эле, оппозиционный күчтөр баягындай интернетте басып эле, баягындай жаманаттык кылып эле, баягы көтөрүлүш кылып эле, ушинтип баягындай митинг боло берген дейт. Бүгүнкү күнгө чейин мындай Тажикстан маселесин биз баягы жүрөк заада элек дейт да. Баягындай бир солдат өлсө, бир мындай биз каныбызды же бара албайбыз Кыргызстанга дейт. Каныбыз кайнап эле кыйналат элек дейт да. Анан ушу силердин историяңар, силердин баягы конфликтиңер аябай көпкө узарды дейт. Серия болду дейт. Ошол маалда башка бирөөлөр чыгып, мындай чечилип атат, анда мындай деп айтты эле дейт границаны. Бирок эч ким аны укпай эле. Действительно, сич азында анализ кылып көрсөңчү. Эч ким аны укпай эле, баары эле силерди карап отуруп калды дейт. А уже чегарага керек болсо зым эме болуп калбай, зым баягындай орнотулуп калды да. Тартылып баштады. Зым тартылып калды ужечи. То есть бардык нерседе бир жакшылык, бир хикмат бар. Зато азыр мамлекетибиз тынч. Согуш болбой эле. Кудайга шүгүр. Ушуга да шүгүр айтышыбыз керек. Эми баягы бул маселеге мен сразу неге чыгып айтпадың, сразу не опровержение кылбадың дегени, көп адам мага чалып кыжалып болду да, жок болуп кеткендечи, Бектур не жок болдуң, не тынчсыңбы депчи. Сен үчүн кыжалып болуп атабыз дегенде, мен билбейм, ошол күндөрү өзү башка бир ойлошу мүмкүн, депрессияда, бир стрессте болсо керек, бирок мен ошол момент жыргадым. Почему-то я не знаю, мне на душе было легче. Баягындай, эгер бирөөлөр силерди злословить этип, үстүңөрдөн курулай доомат кылып атса, баягы бул деген, значит, силерге өзүнүн соогун берип атат да. Мен мисалы үчүн саждадан башым чыгарбай деле, мынчалык бир кайф, мынчалык бир ощущение албасам керек эле да, баягындай сооп алып атам мына депчи. А бирок элестет, сени чыгып эле ушунчадан жол кире ташыйт экен, ушунча убакыттан бери ушинтип силерди алдап келеттир деп койсо, анан баары эле Бектур андай, Бектур мындай деп кетсе, ошончо адам бир жалгандын айынан баары эле злословить этип, баардык ошо жалганга кошулуп, дагы жалган таратып, мен мындай эмем жеңилдетип да. Не знаю, менде анда башкача легкость болду. Мен ошо кайфты кааладым чындыгындачы, ошо ощущениени кааладым. И бүгүнкү күнгө чейин мен ошо эме десе дей берсин,
ар бирине чыгып мен договорун көрсөтпөйм да, мына мен ал айтып аткан жол кире менде жок, меники мындай жол кире деп мисалы айтпайм да. Каалагандай кылсын, каалагандай ойлонсун. Мен самый главный Алла Тааланын алдында жүзүм жарып, менде эч кыжалачылыгым жок. Эгер мен действительно бир виноват бир нерсе отурам болсо, мен азыр бул жакта башым жерге салып, сен көзүңдү карап отура албасаң керек эле. Это нормально. Мындай кандай десем, А бирок ал айтып аткан жол кире менде эч качан болгон эмес. Биз в целом өзү Бектурлаев мына машина ташып баштаганда биз эми аз эле болду, биз мына август, сентябрларга жакын эле баштаганбыз. Бизге даже 1 жыл боло элек да. Багында онча жылдан бери ташып келатат ушу акчага дегидей. Биз андай тарыхта эле болгон эмес, кече жакында эле баштаган. ал айтып аткан дегениңизде, ал айтып аткандай көп жол киреби же ал айтып аткандай аз жол киреби? Ал айтып аткандай көп жол кире бизде болгон эмес. Мен мындай даже атын атап эме деле кылгым келбей атат. Бирок бизге айтып аткан, бизге илген жол кире бизде болгон эмес да. Аша. Мен ага мындай любой адам мисалы офиске келип көрөм десе деле, пожалуйста, документтер көрсөтүп коебуз. Анда эмнеге сиз баягы тартышып баштадыңыз да? Же башынан сизге карата бир сөз айтып, сиздин атыңыз айтылды? Жок, Ал айтып аткан жол кире эгер сизде болбогон болсо дейм да. Мындай болгон да. Башында биринчи эле өзүм мен колдогом. Биринчи эле жакшы бир мына ушу биздин тууганыбыз логистикалык компания ачыптыр деп мен аны баштагам. Анан кийин булар баягы прямой эфирде айтат го. Машинаны апарбайсыңбы мынерге деп тоже бир эмени айтат. Атын атабай эле кой бер анчы. А мен балдарым барганда ал убара кетчилик кылып коет да. Тем более ушу талаада сенин командаң убара кетчилик кылса, бул мындай Кыргызстанда убара кетчилик болсо эч нерсе эмес. А бирок чет мамлекетте ушундай целая команданы уят кылып аткан болсо, чыгып айтасың да. Что за дела депчи. Биздин конфликтибиз яблоко раздора ошол жерде. Потому что биз ошол жака барганда алар чыгып туруп, биз аны тааныбайбыз деп койгондо да. Биз аны тааныбайбыз деп ал видео где-то бир миллионго жакын просмотр кеткен окшойт. А ошентип биздин бала бир убар болду, ошодон кийин биз анын мамилени үзүп койдук да, всё депчи. Аша. Анан мамилени үзүп койдук деңиз, бирок ортодо сиздердин баягы эми атын айтып берели, ал конфликтте баягы ала аты чыкты дегендейчи. Аскар мырза менен сиздердин позицияларыңыздар бирдей келаткан да. Ортодон кантип Бектурлаев өзүнчө болуп калды, анан Дастан мырза менен Аскар мырза баягы бир пикир табып кетти дейм да. Сиз да баягы балким сүйлөшүп, мындай экен деп бир пикирге келсе болбойт беле же? Мындай. Эми экөө бир пикирге келип калганы жакшы. Биз ага не дейт, эч нерсе дебейбиз, келе берсин, пожалуйста. Бул жерде бир эле Бектур жаман болду. Хотя 30 жылдан бери ташып келаткандар бар эле, гиганттар бар эле. Меникин аларга салыштырып турган болсок, мындай смешный эле болуп калат да. Асылган эле бир бечара эле Бектур да өзүчө. Чындыгында. Биз мына август, сентябрларда эле баштаганбыз, биздин историябыз аз эле. Биринчи кышты көрдүк, биринчи веснаны көрдүк. Биз бүт ушул нерсени жаңы эле көрүп келатканбыз да. А бирок 30 жылдан бери ташып келаткандагы бир враг кылып көрсөтүп коюшту мени. Айттым го, целый элдин башын айландырып мени жаман көрсөтө бербейби? Ошолор деле мени мисалы баары жаман көрүп, мындай мен артыман сүйлөсө, мен нерседен кемибейм дагы. Мен наоборот башкача ощущенияда жашап атам азырчы. Мен багындай капа деле эмесмин, пожалуйста сүйлөсүн. Мен кече Жумадыл Эгембердиев Шоронун сооснователь менен жолугуп калдык эле. Мени ошол адам обсуждать этпей атат да. То есть мени багындай мындай бир реально бир вклад кылып койгон бир адамдар обсуждать этпей атат чындыгындачы. Азыр обсуждать эткендерди карасаң, бир подписчик бар, бир подпискасы бар, ушундай эле адамдар, сүрөт-пүрөттөр жоктор да. Мындай бир көзгө көрүнгөн бир багындай выдающийся личностьтер мен критиковать эткенде мен жерге кирип кетсем керек эле. А бирок меня такие люди не обсуждают. Мындай сенен хуже адамдар гана сени обсуждать этет, сен бай кичине көрө албай диванды кучактап жаткандар эле обсуждать этпесе өзү. А так башкалардын убактысы жок өзүчү. Бул сөзүңүз туура, бирок ошол учурдагы талкууга баягы сиздердин үчөөңүздөрдүн өзүңүздөрдүн талкууңуздар себеп болдубу дейм. Кайсы?
баягы жол кирени талашкандагы учурдагычы сериал болуп артынан чыгып атты. Башка учурда мейли сиз бир нерсени реклама кылып атсаңыз, ал жакка баягы туура эмес пикир жазса башка жөн. Бирок ал учурдагы талкууланган бул башка маселе болгон жокпу? Жол кирели маселеси болду. Жок, жөнөкөй жарандардын айткан пикирин айтам да. Ал учурдагы алардын айткан пикирлери туура эле болгон жокпу? Ошол Бектур ушунча жол киреден ташып келип атат дегеничи өзү жалган да, өзү чын эмес да. Айттым го, берки адам баардык ошо видеону көргөн адамдар деле Бектур значит ушундай ташып келиптир, ушу жол киреде деп алар деле түшүнүп калды. Бирок алардын деле түшүнүгү жалган да. Айттым го, биз договорлорубузду көрсөткөнгө даярбыз. Биз мындай бүт баары прозрачный, бүт баары печати менен ачык айкын алып офиске барсаңар деле көрсөтүп бере алабыз. Бизде эч качан мындай жол кире деле болгон эмес. Мейли анда баягы талашты. Биз бир моментта даже жол киренин өзүн биз ушундай жол кире деп да эч качан реклама кылган эмеспиз да. Жалпы сумманы реклама. Биз жалпы эле под ключ бүтө турган бааны эле реклама кылабыз. Ошон үчүн биздикин алардыкынан салыштырып деле болбойт да. Азыр баягы сиз жалпы сумма менен реклама кылган, жарнамалагандарыңыз тууралуу алдыда да сурайм. Ага чейин баягы сиздердин пикир келишпестигиңиздер жөнүндө. Ушунча баягы 3 жигит да кыргыздын баягы чоң эле жигиттер, мырзалар. Ушунча баягы элге жарыялап, бири-бири менен талашып, тартышып. Анын ичинде сиздердин айыңыздардан экиге бөлүнүп кеткендер деле болду, бул кадимкидейчи. Балким эми мен уккан жокмун, балким мушташып кеткендер деле болду. Бирөөсү Бектур Лайфтын тарабын алып, бирөөсү Аскардын тарабын алыпчы. Мындай Сиздерде бир жоопкерчилик болгон жокпу? Биз балким элге туура эмес бир эме көрсөтүп атабыз деп. Өз алдынча эле телефондон чалып сүйлөшүп койсо болбойт беле? бул мындай. Мен бул жакта баягы пострадавший элемин да. Сен баягы конфликтти мен баштабадым. Мен бирөөнү айыптабадым. Мен бирөөнүн содаласына аралашпадым. Мен тем более Аскарга мисалы үчүн бир мындай туура эмес сөз эле айтпадым агачы. Мисалы сен мындай кылдың, андай кылдың деп мен эч качан айтпадым. Деги эле менде бир качество жок, бирөөнүн содасына аралашып, мындай кылтат булар анандай кылып атат деп өзүн жакшы көрсөтүп, герой көрсөтүп, алардын баарын уруу көрсөтө турган менде качество деле жок. Миң алар кымбат сатса деле, значит алар өзүнүн профессионализмине таянып, өзүнүн опытына таянып, ушунча жыл топтоп келген билимине таянып, ушундай тажрыйбасына таянып, ушундай баа коюптур деп эле түшүнөм. Мисалы үчүн бүгүн биз Кытайдан мына видеолорубуз бар. Азыр Кытайдан электромобилдерди алып келдик. Айына 13 миңден төлөп алып алса болот да, 5 жыл. Мисалы үчүн буга чейин башка баалар эле. Буга чейин Кытайдын машиналарда башкача эле. Бирок мен бир дагы ошо кече реклама кылдым, 100 миң просмотрлар кетти. Бир дагы компаниянын атын атап, муналар илгери мынанчадан ташыган, азыр мен мынанчадан ташып атам, ушунча бөлүп берип атам деп ушинтип айтпадым да мен. Эч кимди жамандаган акым жок да. Алар өздөрүнүн мээнетине жараша, мындай под терине жараша, ушу командада канча состав адам бар, ошолорго жараша бир бааны коет да. Балким ошо мен ага неге мен аларды жаман көрүп, аларды жаман көрсөтүшүм керек элге? Мен жөн эле өзүм ишим кылам, өзүм содам кылам. Анда мындай суроо да. Ал ситуацияда мен айтып коеюн. Бул баягы конкретно эле атын атап эле, мына мынчадан деп эле айтып эле, мындай өзүн жакшы көрсөтүп, башкалардын баарын уруу көрсөткөнгө аракет кылган да. Потому что элестетасың, өзүң деле мындай на миг представь, Кыргызстанда бир эле ошол адам жакшы экен да. Ошончо баа алып келип, калган буга чейин бардыгы эч ким мындай баа көтөргөн эмес да. Эч ким мындай болгон эмес. Потому что ал временный эле акция болгон да. Биз ал акцияларды өзүбүз да көргөнбүз. Кыштан кийин постоянно эле ушундай бир акция болот экен эле. Биз о предыдущийлерден сурадык да, силер кантип иштейт элеңер депчи. Мына потому что биздин эң биринчи веснабыз, бизге да биринчи жаңылык болуп атат. Анан баарын эле ушунчадан булар ташыйт эле, булар ууруу эле деп туруп баарын уруу чыгар дагы, оказывается бизде бир эле добросовестный, адекватный баягындай эме адам бар экен деп калды да адамдарчы. Анда азыркы айтканыңыз боюнча демек алба акция эле болгон болсо сиз бир ишенимдүү түрдө айта аласызбы? Алба көп убакка сакталган жок деп.
мындай Анализ кылып көрсөңүз керек сиздер эле башка компания. Ушул биз баягы скриншотту деле жөнөтүп коебуз. Ошо Интерлогистик деген компания өзү баягы эмесин чыгарган акциясынчы 10 эле контейнерге депчи. Биз ал балдар менен жакшы эле мамиледебиз, аз эле сүйлөшүп турабыз. Бирок ошо акцияга чейин бааларын кандай эле десе, баалары биздикинен кымбат да. 8200, 8300 болуп жүргөн малда биздики арзаныраак эле дажечи. Эми муну даже кыргып айтпай деле койсоң болот. А так биздики алардан арзаныраак чыгат эле да. Ошону айтсаң бирок, то есть мындай да. Неге биз опровержение кылсак, биздин видео просмотрларыбыз набирать этпейт? Ушунда бир айтып берип коеюн да сага. Элестет. Бирөөлөр Турцияда бир отурат да, же Дубайда дейли. Ан бир депутатты көрүп калды. Бир депутат бир отурат экен, бир аял мынтип алдың ара отурат экен да. Наркы жакта бир столдо мынтип видео тартып, мына баягы депутатко Дубайда бир аял менен отурат деп коет. Бир кыздар менен эс алып атат деп коет. Ал видео миллион просмотр болот. Потому что жалган бул украшивать этет да, жалган жагат почему-то. Бул жалган дүйнөдө жалган баягы эми бир сөз да бар эле, жалган жети айланып, анан кийин чындык келгичи жалган жети айланат дегенчи. Жалган ушундай жакшы нерсе, мындай жакшы айланат, жакшы просмотр, жакшы мындай эми актуальностька чыгат, видеолор хайп болот, ушундай болот. А бирок сен чыгып туруп, видеону көрүп калдың да. Бул мына мен апам деп туруп, мен то есть аял кишинин алдынан уже тартсаң, ал видеоң көрүлүп 100-200 эле видео болуп калат да. 100-200 эле просмотр көрдүң, сенин чындыгың жетпей калат. А жалган тарай берет. Ошондой эле биздикин багындай злословить этип, булар ушунчадан ташыйт дегенде биз хотя ташыбайт элек да ал суммагачы. Биздин ар бир аз документ договорубуз 7 миллион адамга ушуну көрсөтсөк деле баягы карып кетебиз ал күндөчү. А бирок мына видеону тартсак деле ал кетпейт видео. Потому что ушундай жалган нерсе тез тарайт, чындык почему-то ушундай да, жашоо ушундай экен. Мели баягы көп көрүү топто болсун дейли, көп тарабасын. Бирок сиздерде бир сиздин өзүңүздө бир ой болду, макул бул конфликт бүттү, токтоду. Бирок баягы жигиттер менен бир пикирге келип, же болбосо урушкан деле жоксуздар, бирок бир элдишкен сыяктуу конфликтти бир эмеге жайгардык, бар кыргыздын жигиттерибиз дегендей бир аракет болду. Балким болгон, мен көрбөдүм. Чындап, бизде аракет болду. Мен сага каласаң эмен деле мына жазышкандарыбызды деле көрсөтөйүн, мен өзүм инициатива менен ага жазгам. Ушундай мен сага баягы болгон нерсени көрсөтүп коеюн. Мына сен мактап аткан Интерлогистик деген компания. Бул мына күнү акция чыгарды, акцияга чейинки бааларын дагы айтып атат. Ал жердечи биз ушунчадан ташыйт элек. Көрдүң, булар ушунчадан ташып атканда биз мынчадан ташыйт элек, арзаныраак даже. Деп полный айтып көрсөткөм мынагачы. Бирок ошол нерселерди, ошо видеолор көрүп деле, ушундай экен деп деле мындай реакция болот да. Ушундай экен, кандай элге чыгып айтып коеюн. Бектурлардын эски бааларын көрдүк. Бектур мен айтып алган баа таптакыр мындай шайкеш келбейт, туура келбейт экен. Булардын баалары башкача экен деп мисалы айта албады да. Эми бул айтканга дагы, я не знаю, адамга канчалык бир эме керек да, мындай күч. Я не знаю, не керек экенин билбейм өзүчө. Бирок эми мен ага видеолорунан бери көрсөтүп, өзү мактаган компаниясынын ээси, руководитель, ошол видеону эми астына кошуп койсоң болот, мынанын астыначы. Өзү чыгып сүйлөп айтты да, мына акция кылдык, жарыяладык, буга чейин бирок мындай баа эле депчи. А бизди буга чейин деп туруп баарыбыз шуап салды да. Улар уурулар андай мындай депчи, уурун бетин ачсаң сооп болот деп. Демек, жыйынтыгында баягы бир элдешүү деп коелу, элдешүү процесси бир жыйынтыкка келген жок. Мен мисалы буга кападагы эмесмин. Мен буга мындай враг деле эмесмин да. Эми бул мен өз эч ким менен враждовать деле эткен адам эмесмин да. Баары менен жакшы мамиледе. Эми буга болгон нерсени көрсөтүп койдум, бирок ошо бир нерсени бул пока чыгып айта элек. А так мен баягы элдешкиде биз капа деле эмес, просто ал деле билип койсун дедим. А бирок ал чыгып мисалы айта албады, ушундай депчи. Көрсө Бектур мына баада ташыйт экен деп деле айта албады да. Мен мындай баада ташыйт эле деп айтып алыпмын деп деле айтпады да, мисалы. Эми көп нерсени бул дүйнөдө справедливость издеген адам мындай жүдөп кетет да.
Лучше просто принимать деп жашай бериш керек болду. Аскар мырза менен сиздерде бир пикир келишпестик маселе болгон жок, мен ага мисалы Аскар мынчадан анчадан деп эч качан мындай ага асылбадым да. Мен ал канчадан койсо дагы мен анын профессионализмин билем да. Бул нормальный, бул багы. Демек азыр мамилеңиздер сурагым келип турат. Азыр көргөн жерде саламыңыздар түз, эч бир жокпу конфликт? Жок, биз мындай андай нерсе деле жок. Мен мисалы айттым го, бирөөнүн содасына эч качан аралашпайм да. Мынчадан ташып атат, мынчадан кылып атат деп мисалы элге айтып чыкканын көрдүңөрбү бүгүнкү күнгө чейин. Ал эгер бир бааны коюп аткан болсо, Аскар, значит ал ошого считает себя достойным. Значит өзүнүн профессионализмине таянып, опытына таянып, значит ушундай баа коюптур дейм. Болду. Сиз унага кирип баштаганда, баягы уна сатарыңызды, Кореядан уна алып келип баштарыңызды жардамалап баштаганда, эгер жаңылбасам 6800дөн деп баягы жардама баштаганда, таксопарттык. Жардама аябай катуу кеткен. Өтө сонун. Ошол учурда жеке мен да баягы уна алышым керек болуп калды. Досторумдан деле баягы Инстаграмдан жөнөтүп, могуга эме кылбайсыңбы деп. Анан ал унага жетпей калгандан катарында жеке мен да бардым да. Бирок бүгүн жардама чыкса, балки мен жаңылбасам көп болсо эртесimiz бүрсү күнү уже байланышканмын да. Бул жөн гана баягы хайп алуу үчүн ушундай маркетинговый ход болду. Же чындыгында бир 3 болсо да 6800дөн баягы санаталар болчу. Ошолор сатылды паткыч. Мындай, биз ошол өтө важный момент. Биз машинаны ушинтип баштаганбыз. Таксинин машинасы мененчи. Бул көбүнчө таксинин машинасы келсе дагы такси болуп иштей турган машиналар да. Бул жерде биз баягы мыналар мынчадан ташып атат деп биз баягы рынокко кирбедик. Биз өзүбүздүн баягы жолубуз менен эле рынокко кирдик да, Кореянын рыногуначы идеально киргенбиз буюрса. Машиналарды рекламалоо аябай көп просмотр болду. Соответственно, бир эле сен эмес да, калам муну алам дегендерчи, сага окшоп баарына бул интересный тема да. Баары эле алам. Жок, эми баягы билдирүүлөргө кирсеңиз дагы мага окшоп баягы чалсаң албайт, байланыссаң жок, WhatsApp'та жок дегендер аябай көп болот. Биз сары машиналарды кайсы таксопарктарга бергендерибиз, кайсы таксопарктар бизден бир оптом, бир контейнер алам дегендерге көбүрөөк привилегия болуп калган да. Потому что бир маселебиз чечилип кеткен. Кайсы таксопарктарга машина берген болсок, ошолордун адрестерин жазып берсек болот, барып туруп биздин машинаны текшерсеңер болот. Мисалы 6800дөн алганда 6800 эмес даже. 6700дөнбү ушундай болсо керек. 6500дөн 6700дөн. Азыр я не припомню, бул эң биринчи видеолор болчу да. Бирок ушу баага алган таксопарктар алган. Бизге ушу бир мындай эме менен бүтүрүп кеткенбиз, багындай. Бир адам менен эле бүтүп кеткен да, булчу. Контейнер заказдандар ошолор болгон. Азыр деле мисалы биз мынау бизде азыр Кытайдын машинасын канчадан чыгартабыз? 7500 да. 7500 деген машиналарыбызга дагы таксопарктар очередте турат. Бир карасак, бир трал алам, 2 трал алам деген бизге выгодно экен да, мындай. Баш оорутмай жок эле берип койгонгочу. 2-3 багыттарыңызда бардыгын азыр талкууладык, менимче жетиштүү эле деңгээлдечи. Анан кийин мындай суроо да, баягы 2 миллиондой карызга кирдим убагында дедиңиз. Азыркы учурда карызыңыз барбы? Бар. Азыркы учурда бар. Ал баягы кооптонто турган карызбы же сиздин мындай учур болот эмеспи? Карызыңыз сиздин баягы кирешеңизге караганда 1000 эсе көп депчи. Азыркы карызыңыз кирешеңизге мындай кредит жок. Кредит бул баягы Алла Таала менен мындай согуш жарыялоого барабар нерсе да. Кредит бул адамды уктатпайт, жүрөгүн сыгат, адамды оорукчандай кылат. Мен конкретно каршымын, мен ушу кредит менде бар эле, мен баарын кутулгам. Прям 4-5 банктыктан сразу кутулгам. Менде бирок азыр карыз бар. Бирок бул карыздар мындай уверенный эле карыздар. Азыр кааласам азыр жаап коем. Ушундай. Азыр кааласам азыр жаап коем дегенде мен түшүнбөй калдым. Бул сиздин партнерлоруңуздан карыздарбы же болбосо азыр кааласаңыз жаап колсоңуз эмнеге жаппай жүрөсүз деген суроо да. Жок, мындай карыздын дагы бир жакшы жагы бар да. Иштеп турат. Бир да, действительно мотивация кылып турат. Экинчи жагынан
баягы бир падыша бирөө келип билесиң да, бир өтө бир эме бир мындай трогательный момент болот эле да. Бир эмеден видеодон көрүп калдым эле. Сизге ошо акча алып келдим эле, карыз сурапсыз дейт да. Десе бүт баарымды карап коет. Десе анан кийин баягы жини келипчи канга карыз берип атат депчи, бирок карыздын деле өзү плюс жагы бар. Эгер сен аны баягындай эме кылсаңчы, контролдосоңчу. Туура контролдосоң. Туура контролдосоң. Ошо. Бул карыз бул страшный нерсе эмес өзүчө. Анан бирок баягы карыз не по назначению кетип аткан болсо, ошо обидный да. Бирок бизге карыз алгыла деп айтканга болбойт бизгечи. Не всем дано. Көбү ошо карызды эме иштеткенди билбейт. Азыр акча, карыз, кредит маселесине токтолдук. Анан баягы сиз айтып өткөндөй эле булар сөз болуп жатканда, азыр аябай актуалдуу болуп жаткан ошол мурабахага токтолбосок баягы туура эмес болуп калат да. Мурабаха аябай бир талкуулар да болду. Анын каршы пикир айткандар да болду, бирок колдоп бунун туура экенин айткандар да болду. Жардамалап да жүрөсүз мен эме кылганданча. Жардамалап дегеним ушундай шарт менен беребиз деген мааниде да, анан кийин баягы туура эмес ишин болбосун. Негизи эле мурабаха жөнүндө сиздин өзүңүздүн баягы азыр билген жагдайыңыз менен, билген билимиңиз менен бир кандай жооп айта аласыз мурабаха жөнүндөчү? Өзү мурабаха боюнча мен бир баланы чыгарып берсемчи, алда аябай бир күчтүү бала да, аны бир сөзсүз чыгарышыңар керек силерчи. Мен бирок азыр мындай эле вкратце эле айтып берейин. Адаган сөздүн ээси келип өзү айтса жакшы да. Мурабаха бул андай, бул мындай деген сөздөрдү, критиканы уктук. Чыгарып атат азаматтарчы. Бирок мындай да, кредит бар го. Кыргызстанда кредит бул мындай 30 жыл баягы стажы бар да, уже киши болуп калган да. Биздеги кредитчи. Мурабаха болсо бул кече жакында эле келе айткан нерсе да, бул мына кредитке альтернатива эле да. Бирок мындай туугандар, ушуну бир жакшы түшүндүрүп берейин да. Мисалы үчүн мен эч кимди кредит алгыла, мурабаха деле алгыла деп айтпайм. Бирок менде бир, я не знаю, бир ушундай ситуация болуп калса, кредит турат, мурабаха турсачы, мен билем да бул Алла Таала менен болгон согуш экенинчи кредиттичи. Мен лучше мурабаханы эле алам. Хотя экөө бирдей эле нагрузкасычы. Бул мурабаха болгон үчүн мен тынч уктайм. Потому что бул жерде согуш жок да, бул жерде Алла Таалага каршы согуш бар. Бул жерде неге согуш жок дегенде, биздин ар бир банкта алымдар мүчөсүнүн бирөөсү курировать этет. Аттарын деле айтпай эле коеюн, эми курировать этет. Анан кийин, я не знаю, алымдардын алымы деп айтып аткан кийимкен, кийим чыгып ушинтип биздин алымдарга ушун каршы чыгып сүйлөткөн, жакында сүйлөп берет атпайбы? Ошо мындай бул деле бир өтө чоң тема, чоң маселе. Мен даже мындай затрагивать этким келбейт да. Бирок бул мурабаха кечеге эле чыккан нерсе, бул мынага альтернатива. Бул деле 30 жылда оңолуп өсөт да. Эгер сенде бир альтернативаң болуп, мына настоящий мурабаха ишке системага салдык десең, ана мына кредиттагы жаманда, ана мурабахандагы жаманда да. Ошондо туура. Сен кредитти жамандабай, мурабаханы кечеге эле бутуна эми турайын деген, бул мурабаха канча жыл банкрот болуп келген да, потому что штраф жок эле да. Банкрот болуп келип өзүн актай албай калган маалда мына эми эле бутуна туруп келеткан маалда кайра шагын сындырып атат да. Сен вообще болбошуң керек да. Бирок мынаны жамандабай атат да. Наоборот, мынаны жамандап койсо, адамдар мынаны алып баштаса, мынау өнүгү өсөт эле да. Балким берекелдөрөк. Мынау өнүгөт эле да. Мына бечара мына өнүгө албай атат мурабахачы. Кыйналып эле турат, өзүн актай албай атат. Ачыгын айткандачы, кече жакында эле уже кичине ошо выгода чыгып баштады окшойт. Көбү ушундай мындай эле сырттан көрөт дагы, мындай критический мышление включать этпейт да. Ошо. Бирок
мага койсо, мен өз экөөнү тең эле сунуштабайм. Желательно именно пешком эле жүрүп, бактылуу адамсың, чынын айткандачы. А бирок ушундай перед выбором туруп калса, мен согуштан көрө мына Мурабаханы тандайм, потому что алымдары ушул жөнүндө айткан депчи. Анан азыр баягы акча жөнүндө, кирешилер жөнүндө, карыздар жөнүндө сүйлөшүп калдык. Сиз негизи эле баягы зекет, садака маселесине жеке өзүңүз кандай көңүл бурасыз? Көрүүчүлөргө деле ага бир канчалык деңгээлде көңүл бурушубуз керек бизче? Биз как раз кечээ экен, мен азыр бирөө менен сүйлөшүп атам. Жакында алда жаңылык болуп чыгат. Биздин эртең менен турсак счетубуздан стимация этилип кое турган функцияны киргизип атам, садакагачы. Эртең менен турасың, бир код набирать этесиң, счет стимация этилип кетет. Мен өзүм ушул нерсени каалайт элем да, баягы эртең менен туруп эле, садака бергенде, Алла Тааланын убадасы бар да. Бул баягы сени сактайм дегенчи. Бул баягы Ташиев, Камчек Ташиевдин убадасы эмес, же Садыр Жапаровдун убадасы эмес да. Бул ошолордун да создатели Алла Тааланын убадасы да. Эгер бизге элесет, Камчек Ташиев келип туруп, Бектур коркпой жүр десе, канча уверенно жүрөсүң да, коркпой иш кыласың. Эми элесет, ошолордун создатели Алла Таалам коркпой жүр десе, канчалык дух да. Ошон үчүн мен өзүм эртең менен туруп, бир адресатка, бир номерге акча салгым келет эле да. Ошон мурда, бир жыл мурда көтөргөн элем. Биз Алмалда стоматологическийди бекер кылганбыз, бирөөгө бекер машина алып бергенбиз. Ошо көп социальный иштерди кылат элек. Ошол акча түшкөн акчадачы, бирок мен мындайча айтканда карыпмын да. Мне уже 32. Баягындай мурункудай вечно молодой, вечно энергичный уже жок. Мен анча-мынча чарчап калып атам. Эгер бирөө боло турган болсо, мен ошону аябай колдоп, продвигать этип берейин дедим эле. Ушул иштермен алектенгенчи, бирок Кудайга шүгүр кечээ бирөөлөр менен жолугуп калдым. Бул акча прямой стимация этиле турган, бул баягы бир фонд. Жакында аты аталат. Ал баягы баары эле билет ал фондтучу, адамдар ишенет ага. Ошолорго эле мен эмесин реклама кылып берейин деп атам, что адамдар турганда эле садака ошого фондко кете турган кылыпчы. Зато мындай садака бердим деген ощущение менен жүрөсүң. Садака үзүлбөйт. Бизде үй бүлөдө үзүлбөйт. Мен дагы, анан кийин үй бүлөбүздүн мүчөлөрү дагы ушуну чыгарып турат. Баягы эми акырын баягы жыйынтыктоочу суроолорго келип атам да, ошолор сураардан мурун азыр кайра сурагым келип турат да, сизден. Баягы эң башында сизден өзүңүздү ким деп тааныштырат элеңиз десем, баягы бир аз карманып жөн эле Бектур деп койдуңуз да. Бирок анын ичинде азыр Кытайды талкууладык, автоуну алып келгенди талкууладык, ачыткыны талкууладык, сиз эми кылган ортопедический бутка эмелерди талкууладык. Эмнеге сиз баягы ишенимдүү түрдө ишкермин деп мындай айта албайсыз? Я не знаю. Баягы биз бул ишкерлик да, мунун баары бирөө эмес. Билбейм, мен балким мен болгондо ачыткыны тараткандан кийин эле ишкермин деп күтүрүп чыкмакмын. Жок, баягы көп айтат да, блогерсиңби дейт го. Анан жок, блогер эмесмин дейм да. Анан кийин эме, мен просто аудиториям бар, интернетте сатам деп коем. Анан кийин эме де болсо, азыр мына кесибиң эмне десе айта албаганын себеби, я не знаю, я могу быть просто разный, да, бир эле сферада эмес, баардык сферада. Жок, бул ишкерлик дейм, ар түрдүү тармакта болуп жаткан. Бир карасаң, мэрдин жанында жүрүп бир нерселерди айтып аткан болом. Мындай не по бизнесу, мындай мына жерге мындай кылбайсыздарбы деп мындай сунуштап аткан болом. Бир карасаң, бир социальный работник болуп жүрөт, бир жерде бир нерселерди салыпчы. Бир карасаң, соода кылып жүрөт. Мындай бир нерсени айта албайм да. Билбейм, может баягы кыргыз эркеги 40 өнөр азыр кылат десе, может ошо ар бир өнөрдү көрөйүн деп ататтырмын, бирок мен эмени таба элекмин дагы делечи. Прям мындай предназначение болуп мындай кылам депчи. Но я сейчас знаю, что я делаю хорошую работу. Ачыткы это өтө полезный нерсе, ортопедический бутким көп адам издеген нерсе, электромобили тоже баягындай өтө жеңил болуп калды деп өзүм билем, жакшы иш кылып атканыма. И это меня мотивирует, это меня движет. А то мен ушунча иш менен мен энергиям недостаточно болуп калса керек эле да. Эгер мен жөн эле акча табыш максатта башка не полезный эле бир сфераны тандап алган болсомчу, мына полезный нерселер мени двигать этет да. Мен блогер деле эмесмин, ишкер деле эмесмин. Я не знаю даже.
Но я просто делаю полезную, хорошую работу, и этим я горжусь. А ошо нерсе мен мындай прям энергиям зажигать этип турат. Негизи сиз баягы кандай үй бүлөдө чоңойгонсуз? Үй бүлөңүздө ишкерлер болгонбу? Үй бүлөңүз кимдерден турган? Баягы үй бүлөм мигрант болгон да. Үй бүлөм мигрант болду, мен мигрант болдум. И менен кийинкилер мигрант болбосун деген бир ниет бар да. Ошол ниетте сиз ушул тармакка кирдиңиз. Жок, бул ошол үчүн ушул тармакка келдим деген нерсе деле туура эмес. Я делаю все, чтобы менен кийинкилер мындай башка жака барып иштеп, бирөөнүн көзүн карап, бирөөнүн көчөсүн шыпырып жүрүшүн каалабайм да. Делаю все, что угодно, чтобы бизден кийинки поколение барбасын депчи. И бизден кийинки поколение эмес, мен надо будет ушул ар бир ошо кече Кытайга барганда деле айттым, ушунча менде визиткалар турат, ушунча заводдор турат. Давайте алгылачы ушуну. Россияны токтотуп мына иштегиле. Мен деле өзүм мисалы бул моральный правам жок эле бул нерсени айтканга, эгер мен ошо этаптарын өтүп келбесемчи, мен ошо Россияда туруп өзүм мынтип заметка жазган экен элем да. Мына бүгүн мен акыркы күнүм Россияда депчи. Акыркы келишим депчи. Ошондо милициянын эмесинде баягы бизди задержать этип отургузгон эле. Ошондо жазып туруп анан ошодон кийин чыгып келе берген. И ошол каалайт элем. Кудай кааласа бизде Кыргызстанда баардык үй бүлөсүнүн алдында балдарын жытын жыттап, балдарын пешесинин алдында бир иштеп калса депчи. Ата энеңизге кандай убакыт бөлөсүз? Кандай көңүл бурасыз? Сиз мененби же өзүнчө турушабы? Жок, биз отдельно эле турабыз. Ата энем отдельно турат. Мындай. Бул дагы мен үчүн бир болезненный тема да. Ата энемдин темасычы, потому что болезненный эмес, мындай чувствительный тема десем туурараак болот. Мен ата энем өзү коммерсант болуп, чет жакта көп жүргөн, бизди постоянно калтырып кое берет эле. Анан баягы телефондо сүйлөшкөндө мындай атамдын үнүн укканда эле, балам кандай дегенде мен жакшы деп айта алчу эмесмин да. Жакшы дегиче деп ыйлап, ушундай өзүм эмоциямды кармай албайт элем да. Я не знаю, мен неге мындай адам болуп калгам, түшүнбөйм. Мен бирок ата энемди жаман көрөм деген нерсе эмес да болчу. Ата энем өтө сүйөм, өтө жакшы көрөм, бирок атамдын үнүн укканда мен мындай көзүм жашым төгүлүп мындай жаман болот элем да. Сүйлөшө албай турупкан коюп коет элем. Наверное, ойлосо керек, мен балам жаман көрөт же ушундай депчи, бирок жаман көргөн эмесмин багындай. Чувством кандай эмоциям контролировать эте албай калат элем да. Я не знаю. Негедир ушундай бир чоңоюп калгам же потому что ата энем постоянно алыс болуп жүрүп, бизди постоянно таштап жүрүп, кийин ата энем биз чоңойгондо биз ата энебизди таштап, биз мигрант болуп жүрүп, ушул этаптан өтүп калдык да. Мен мындай демек көбүнчө ата энеңиз миграцияда жүрдү. Мен бир минусумчу, мен өзүм жакпаган нерсе ушу ыйлакмын да, ыйлай берем да. Өтө жакпайт өзүмө. Эркек болуп туруп ыйлаган өзүмө жакпайт, бирок ушундай ыйлай берем да. Азыр мигранттардын балдарын көрүп, ушу кадимки сиз айткан картинаны мен көрөм да. Негедир сүйлөшө алышпайт. Баягы качат. Кээ бирлер ыйлабаса да уялат, кадимкидей атасы же апасы баягы миграцияда жүрүп чалсачы. Ушул жагдайларды эске алып, өзүңүз да эме болгон экенсиз, балким бир кайрылуу айтасыз дейм да көрүүчүлөргөчү. Ушул маселеде кандай туура кадам кылса болот? Бул азыркы жаш балдар уялгандан качпайт. Менимче баягы мен деле аны чувствовать этип турам да, баягы эмоциональный взрыв болуп кетпей, ыйлай берейин, анан алыста ата энем кыйнап койбойн, кыжаатып койбойн деп эле сүйлөшпөй отталкивать эте берет окшойт менимчечи. Бирок мен айттым го, бул мындай цепочка келген, ата энебиз мигрант болду, биз мигрант болдук, бирок бизден кийинкиге кыдырбаш үчүн биз баардык ишти кылышыбыз керек да. Бизге азыр диванда жатып алып, мындай комментарий жазып, аз көрөсүң, сен менин ушу видеолорумду чыгарасың машина боюнча. Комментарийге толтура жазгандар көрөсүң да. Бирок мындай бирөөсүн кирип окуп, бир мындай профилин көрөйүн десең, бир мындай эми арасында Жумадыл Эгембердиев байке жок да. Же да бир күчтүү байкелер жок да ал жердечи. Эми айтайын дегеним, биз диванда жатып, бирөөнүн комментарий критиковать эте турган заман эмес азырча, только иш кылыш керек. Ошол цепочканы биз үзөлү. Биз үзүшүбүз керек ошону.
Бирок ким бизди жамандап критиковать этип андай мындай десе делечи, биз сүйүнүшүбүз керек. Эгер ошолордун профилине кирсем, профилине М-банктын жазып койгон болсо мен акча котором. Мына ответственно заявляю. Сен алдында турупчу. Бүт ошо критика жазгандардын эгер профилине эле М-банктын жазып койгон болсо, мен акчаны которуп коем. Көрүп эле калсамчы. Ошо жакшы эме болду. Ошо комментарийди көрүп эле калсам, мына силерге карап айтам. Потому что менин жүзүм жарык ба, не мисалы башка бирөөнүн жалганын переплетать этип дагы жалганды багында отту багында ологондой олотсоңор, бул өзүңөргө эле жаман. Потому что менин силер өзүңөрдүн соогуңарды эле берип атасыңар магачы. Мындай Алла Тааланын алдына барганда бардыгыбыз жооп беребиз. Көбү баягы интернет жашоону реальный жашоо эмес деп ойлойт да. Интернет жашоо мындай эле деп туруп баягы жазып кое берет жаман сөздөрдүчү, бирок ар бир нерсеге жооп беребиз. Поверь мне, ар бир нерсеге жооп берет. Ар бир жалган жалаага адамдар жооп берет. Ну, это Алла Таалам в скором расчете, мындай. Алла Таалам несправедливый деп ойлоп калбаган, да еще как справедливый. Мен айтат элем, просто не берите на себя много греха. Бир нерсени билип, өз көзүңөр менен көрбөй, биздин документтерибизди карап чыкпай, алдын ала эле бир вывод кыла бербеңиз. Биз документтерибизди көрсөтсөбүз, уже по-другому заговорите, мындай. И это не нужно, да, ненужное время, ненужная трата энергии. Займитесь собой, занимайтесь бизнесом, занимайтесь спортом, башка иштер менен иш кылгыла, только не клеветать да человека. Чоң рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Ишиңизде ийгилик болсун. Айтмакчы, сиздерге да бир нерсе айтып коеюн. Өз чындыгында баягы бир выдающийся бир успехти жаратып алдыңарга келбедим өзүчө. Анан кийин мен өзүм мындай сен бердиңиз, сиз өзү кимсиз дегенде мен өзүмдү даже бир мындаймын деп деле айта албадым. Мен бирок баягы мен как есть принимать это, чыгырып койгонуна мен аябай кубандым, сүйүндүм чындыгындачы. Потому что башкалар деле подкаст кылып атты. Обратный сторонасы бар эле деп аларга бүт видео материал, фото отчетторду жөнөттүм да. Мен деле ушул далилдерим бар. Биз бул багы эч качан ташкан эмеспиз. Мен да обратный сторону угуп койгула экинчи тарапты десем, ошолор ушинтип подкаст кылбады да. Ушул күнгө чейин кыла элек. Кылабыз дейт, бирок мындай ошол убакыт аябай көп убакыт өтүп кетти, мындай тянут да. Болбойт дагы менимчечи. Силер ушинтип чыгырып мындай обратный сторонаны көрсөтүп коелу дегениңер мен деле сүйүндүрдү. Сизге да чоң рахмат. Биз да кубанычтабыз баягы биздин чакан студиябызга конок болуп кеткениңизге. Көрүүчүлөрүбүзгө да негизи эле биздин максат ушул баягы ким кандай ойлосо да бизден келген конокторду баягы сүйлөтүүнүн аракети да ошол айткан нерседен 1000 көрөрмандан бирөөсү болсо да бир пайдалуу нерсе алып калса дегендечи. Биз үмүттөнөбүз, баягы канча киши көрсө да кача бир бирөөсүнө сиз айткан же ушул берүүдө айтылган нерседен бир пайда келген болсо кубанычтуу болобуз. Сизге чоң рахмат дагы бир жолу келип бергениңизге. Анан баягы адаттагыдай эле көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Акырына чейин көргөндөргө бизге каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар. Кандай гана форматта болбосун, жаккан болсо, жакпаган болсо, же Бектур мырзага карата пикирлер болгон болсо, ачык айкын жаза бериңиздер. Жаза берсиңер. Кene жаза бериңиздер. Ошол амандыкта жолугалы, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат.